Assalamu alaikum жигиттер. Улакчылар, мына бүгүн Русландын улагы. Бүгүн ушул Сузак районунда өткөндө жоролор ынтымагы деп көк жаңгакта 30-да улак беришкен акелер ушунда турат. Ушулар ошондо жакшы иш баштап, жип тээкти жок кылып, таза чабабыз деп жакшы байгелерин сай берген эле. Калган сорундарын чыдабагандыктан, тартипке баш ийбегендиктен таратып беришкен, улакты токтотуп. Ошол мына акебизден сурасак ушуну. Палван аке, калган сорундарды кандай кылдыңыздар? Ассаламу алейкум. Ашып калган сорундарды Көк Жаңгактын мечитине 10 миң бердик. Ошол жерден 20 миң аксакалдарга бөлүп бердик. Аксакалдарга тарткан. Андан кийин Кызыл Үңкүр мечитине 10 миң берилди. Благовещенка мечитине 10 миң берилди. Жетим жесирлерге жардам бердик. Инвалид балдарга жардам бердик. Калган ошо сорундардын бардыгын ушу таркатып бердик. Ниетибиз ушу палвандар алсын. Таза чапсын. Таза чап, ушу палвандар алып кетсин деп алып чыкканбыз ошол сорунду. Эң туура кылдыңыздар. Ошондон улам, ошол ишиңер уланып, мына Куршапта өткөн улакта ошондо болуптур. Кече Көк Артта да бир улак болду дейт. Ал жерде да ошо көк жаңгактык жоролорду туурап, биз дагы таза саябыз деп, алар дагы ошентип сорундарды таратып ийиптир. Эң жакшы иш баштадыңар, ийгилик анда эмесе. Бүгүнкү улак жакшы өтсүн, атчал жеңил болсун, бөөдө кырсыктан сырткары жакшы ойноп кеткиле палвандар. Рахмат. Иштериңе ийгилик. Рахмат акелер, рахмат. Спорт чалдыры. Рахмат. Спорттон өткөрбө, сен да салымың чоң. Рахмат акелер.